Саламатсыңар балдар. Силер менен эфир аркылуу жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе келгиле 7-класстын алгебра курсунда окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабагыбызды баштайлы. Ал үчүн силер дептериңерди ачып, калем саптарыңарды даярдап отургула. Биз бүгүнкү сабакта дагы жаңы тема өтөбүз. Тема өтөөрдүн астында мен силерге алгач бир негизги түшүнүктүн эрежесин айтуу менен баштайын. Анда эрежеге көңүл бургулачы, бул кайсы эреже болду экен? Көп мүчөнү эки же бир нече көп мүчөлөрдүн көбөйтүндүсү түрүндө көрсөтүүнү көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу деп аталат деген эрежени көрүп турасыңар. Демек, биз буга чейин өтүп жаткан көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун кандай жолдору бар экен санап өтөлүчү. Көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун биз 7-класста жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруу жолу менен таанышабыз. Кыскача көбөйтүүнүн формуласын колдонуу менен көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз. Жана топтоо жолу менен көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз. Мен бул 3 учурду көрсөтүп жатканым жөнөкөй эмес, анткени мен ушулардын ичинен бүгүн бир учурун өтөмүн. Башкача айтканда, жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруу деген жолду өтөмүн. Бул көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун бир ыкмасы. Анда эмесе жаңы теманы дептериңерге жазып алгыла. Жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруу. Теманы дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруу. Бүгүн сабакта биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Демек, биз бүгүн сабакта көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун жолдору менен таанышабыз. Жалпысын санап өттүм, анын ичинен бирөөсү менен таанышабыз. Экинчиси, жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруунун алгоритмин пайдаланып, көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз. Жана ошондой эле көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратууга карата бир нече көнүгүүлөрдү аткарабыз балдар. Анда эмесе сүрөткө көңүл бургулачы. Мен силерге бир нече сүрөттөрдү көрсөтүп жатам. Бул сүрөттө оюнчуктар деп эсептегиле. Асандын, Аянанын, Бектурдун жана Алиянын оюнчуктарын көрүп турасыңар. Мен бул сүрөттөрдү жөн эле көрсөтүп жаткан жокмун силер. Ушул сүрөттөрдүн ичинде кайсыл оюнчук 4 окуучуда тең ойнолгон оюнчук экен карагылачы. Кайсыл оюнчук жалпы болуп эсептелип атат. Жалпы дегенибиз ушул 4 адам тең же 4 бала тең ойногон оюнчук кайсы экен? Байкадыңарбы? Ооба балдар. Демек, жалпысы мынакей мамалак. Мамалакты Асан да ойноптур, Аяна да, Бектур да, Алия да ойноптур. Демек, жалпысы кайсы десем, мамалак деп түшүнөсүңөр. Мына жалпы деген сөздү биз ушинтип колдонобуз. Эми ушуну биз математикалык тилге өтүш үчүн төмөндөгү мисалдар менен көрсөтүп өтөйүн. Жогору жакта жемиштердин сүрөтүн көрүп турасыңар. Ылдый жагында бир мүчөлөрдүн сүрөтүн көрүп турасыңар. Мен буларды салыштырып түшүндүрүш үчүн төмөнкүдөй бир ыкманы пайдаланайын. Биринчи, жемиштерге баамдап өткүлөчү. Кайсыл жемишти мен көрсөткөнү жатам? Мынакей, алмурут. Алмурут бир гана идиште турат, калган 2 диште жок экен. Ылдый жакта турган тамгаларды же өзгөрмөлөрдү карагылачы, кайсы өзгөрмө бирөөндө эле бар болуп атат? Мына с квадрат. С квадрат башка бир мүчөлөрдө кездешкен жок. Демек, муну албайбыз. Бул жалпы боло албайт. Өрүктү карагылачы. Же абрикос. Абрикос дагы бир эле идиште экен, дагы кайсы тамга бир эле идиште болуп атат? Мына балдар, К дагы бир эле бир мүчөдө бар экен. Демек, булар жалпы боло албайт. Анда кайсы жемиштер үчөөндө тең бар? 3 идиште тең бар. Жалпы жемиштер кайсы? Алма. Өзгөрмөлөрдүн ичинен кайсынысы жалпы? Мына алманы өзүнчө бөлүп коеюн. Өзгөрмөлөрдүн ичинен Аны карагылачы. Үчөөндө тең бар экен. Демек, А. Дагы кайсы жемиш үчөөндө тең бар экен? Байкадыңарбы? Ооба балдар, банан. Үчөөндө тең бар, 3 идиште тең. Демек, бананды көчүрүп коеюн. Дагы кайсы өзгөрмө үчөөндө тең бар экен? Мынакей, Б. Мынакей, Бны көчүрүп койдум. Эми балдар, силер көрүп тургандай, биринчи идиште алмадан 3өө турат, экинчи идиште 4өө турат, үчүнчү идиште алмадан 2өө турат. Жалпы деп биз эгерде өзүнчө ала турган болсок, эң кичинесин алабыз, 2 алманы алабыз. Тамгалардан өзгөрмөнү карагылачы. Биринчисинде А куб, экинчисинде Анын 4-чү даражасы, үчүнчүсүндө А квадрат. Мынакей, Анын 3-чүсү, Анын 4-чүсү, Анын квадраты. Жалпысын ала турган болсок, даражасы кичинесин аласыңар. Демек, А квадратын алабыз. Түшүнүп жатасыңарбы? Банан үчөөндө, бирөөндө 4өө, бирөөндө 1өө, бирөөндө 2өө.
Демек эң азын алабыз. 1 банан алдым. Б'ны карагылачы. B биринчисинде 4-чү даражада, экинчисинде B 1-чи даражада, B 2-чи даражада. Кичинесин ала турган болсок, B'ны алабыз. Мынакей. Көрдүңөрбү? Балдар, эми силер ушу экранда көрүп турган алма жана банандар 3 идишке тең жалпы жемиштер. A'нын квадраты менен B бул жалпы бир мүчө болуп эсептелет. Эми балдар, анда ушул силер көрүп турган могу бир мүчөлөрдүн суммасын жаза турган болсом, бул көп мүчөгө айланып калат. А квадрат көбөйтүү B деген ушул көп мүчөнүн жалпы көбөйтүүчүсү. Жалпы деп эмне үчүн айттым, байкадыңарбы? 3 бир мүчөдө тең кездешти. Биринчиде да, экинчиде да, үчүнчүдө да кездешти. Демек, келгиле мен көп мүчөнү жазып алайынчы. Кадимки силер жазгандагыдай кылып жазып коеюн. S'нын квадраты B'нын 4-чүсү А куб бул биринчи бир мүчө. A'нын 4-чүсү B бул экинчи бир мүчө. B'нын квадраты A'нын квадраты K'нын кубу бул үчүнчү бир мүчө. Булардын жалпысы силер көрүп тургандай A'нын квадраты көбөйтүү B. Анда A'нын квадраты B'ны мен кашаанын сыртына чыгарып кетсем, кашаанын ичинде эмне калды балдар? Биринчи бир мүчөнү карагылачы. С квадрат B'нын 4-чүсү А куб дегенден A'нын квадраты кетти, B'нын бирөө кетти. Анда бизде биринчи учурда кашаанын ичинде S'нын квадраты калды, B'нын кубу калды. Анткени B'нын 4 эмес беле, бирөө кетти кашаанын сыртына. A'нын квадраты кашаанын сыртына чыкса, кашаанын ичинде А калды. Экинчи бир мүчөдө А квадрат эле калды. Анткени A'нын квадраты менен Б кашаанын сыртына кетти. Үчүнчүсүндө Б К куб калды. Кана балдар, экранды жакшылап баамдагылачы. Алгач бизге көп мүчө берилген. Биз ал көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраттык. А квадрат көбөйтүү Б деген биринчи бир мүчө. Бул биринчи көбөйтүүчүнүн ролунда туруп атат. Кашаанын ичи экинчи көбөйтүүчүнүн. Мына мен көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраттым. Башкача айтканда, жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгардым. Эми карагыла. Мен силерге бир нече көп мүчөлөрдү көрсөтүп атам. Көп мүчөнүн ичинен кайсы бир мүчөнү жалпы деп чыгарууга боло тургандыгын байкагылачы. Мынакей балдар, биринчи силер көрүп турган көп мүчөдө жалпы X өзгөрмө үчөөндө тең бар экен. X'ти кашаанын сыртына чыгарсам, жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын ичинде 5 плюс 3 минус 4 калды. Ал эми экинчи көп мүчөдө жалпысы 7, кашаанын ичинде Y минус А калды. Үчүнчүнү байкагылачы. Үчүнчүдөн кашаанын сыртына чыгарыш үчүн 15 жана 12 деген коэффициенттердин эң чоң жалпы бөлүүчүсүн табабыз. Экөө тең бөлүнгөн эң чоң сан 3 деген сан. Демек, анда 15тен 3 чыгып кетсе, кашаанын ичинде 5 С калат. 12Адан 3 чыгып кетсе, кашаанын ичинде 4А калат. Мына көрдүңөрбү? Мен жалпы көбөйтүүчүлөрдү кашаанын сыртына чыгардым. Эми бул жерде 7 деген биринчи көбөйтүүчү, Y минус А экинчи көбөйтүүчү. Биринчи көбөйтүүчү 3, экинчиси 5 С минус 4А. Көрдүңөрбү? Биринчини биз токтоп койсок болот, окшош кошулуучуларын. 5ке 3'tü koşsak 8, 8'den 4 alsak 4x болот. Эми балдар, мен силерге бир нече көп мүчөлөрдүн жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгарууну көрсөттүм. Эми дагы бир башкача учурун көрсөтөйүнчү. Мынакей балдар, m квадрат минус 2m'дин кубу минус m'дин 4-чү даражасын көрүп турасыңар. Ушул жерден жалпы көбөйтүүчү кайсы? Ооба балдар, m деген өзгөрмө үчөөндө тең катышып атат. Байкап жатасыңарбы? M деген үчөөндө тең катышкандыктан даража көрсөткүчү кичинесин кашаанын сыртына чыгаргыла. Анда кичинеси квадрат, экинчиники үчүнчү, 4-чү даража болсо кичинеси m квадрат кашаанын сыртына чыгат. Анда жалпы көбөйтүүчү m квадрат. Кашаанын ичинде эмне калды балдар? M квадрат кашаанын сыртына чыгарсак, анда биринчи кошулуучуда 1, экинчиде минус 2m минус m квадрат калды. Келгиле текшерип көрөлүчү. M квадрат менен 1'ди көбөйтсөм, m квадрат чыгабы? Андан кийин m квадрат менен минус 2m'ди көбөйтсөм, минус 2m куб чыгат. M квадрат менен минус m квадратты көбөйтсөм, минус m'дин 4-чү даражасы чыгат. Мынакей балдар, мен жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгардым. Жалпы кайсы экендигин байкадыңарбы? Эгер өзгөрмөлөр бирдей болсо, анда даража көрсөткүчү кичинесин чыгардык.
m квадрат биринчи көбөйтүүчү, кашаанын ичи экинчи көбөйтүүчү болуп эсептелет. Мына мен жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруу менен көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраттым. Эми балдар, жалпы көбөйтүүчүсүн кашаанын сыртына чыгаргылачы дегенде мен бир нече мисалды өзүм иштеп берейин, ооз-эки карап тургула. 5x плюс 5y болсо силер байкагандай жалпы көбөйтүүчү 5. Кашаанын сыртына чыгарсак, 5 кашаанын сыртына кетсе кашаанын ичинде x плюс y кылат. Жөн гана байкап отургула балдар. Экинчиси 4a минус 4b болсо 4 жалпы көбөйтүүчү. 4 кашаанын сыртына чыкса a минус b калат. Үчүнчү учурда минус 6m минус 9n. 6 менен 9-тун жалпы эң чоң жалпы бөлүүчүсүн табыш үчүн минус 6 деген 2 көбөйтүлгөн минус 3 деп алсак болот. 9 дегенди 3 көбөйтүү минус 3 деп алсак болот. Ошондо кашаанын сыртына жалпы көбөйтүүчү катары минус 3-тү чыгарсак болот балдар. Же айрым учурда 3-тү чыгарсаңар деле болот. Мен азыр минус 3-тү чыгардым. Анда кашаанын ичинде 2m плюс 3n калды. Байкадыңарбы? Эми балдар, 4-үнчү учурду көрсөтөйүн. 4-үнчү учурду силер өз алдыңарча чыгаргыла, кана мен 4 жоопту сунуш кылайын. Ойлонобуз. 4 жооптун ичинен кайсыл жоопту туура деп эсептесеңер, ошол жооптун номерин жазгыла. Мен силерге көп мүчөнү сунуш кылдым. Жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгарып, көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла. Чыктыбы? Анда эмесе силер эгер туура жообун тапкан болсоңор, мен көрсөтө берейин чыгарылышын. Карагылачы балдар, экөөнүндө тең b дегенди өзгөрмө катышып туруп атат. Демек, b-ны жалпы көбөйтүүчү кылып кашаанын сыртына чыгарсам, кашаанын ичинде c минус d калмак. Анда канчанчы жооп туура экен? Байкадыңарбы? Силер экранда көрүп тургандай, 3-чү жооп туура болчу. Эгер кимиңер 3-чү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Мынакей b көбөйтүлгөн c минус d деген туура. Эми 5-чү учурду көрсөтөйүн. a b плюс a. Балдар, жалпы көбөйтүүчү a. a-ны кашаанын сыртына чыгарсак, биринчи кошулуучуда b калат, экинчиде эмне калат? Ооба балдар, экинчиде a-ны кашаанын сыртына чыгарсаңар, b плюс 1 калат. a кашаанын сыртына кетсе, ордунда 1 калат. Анткени a-ны 1 менен көбөйтсөңөр, a чыгат. 6-чы учурда c минус c көбөйтүлгөн a турат. Жалпы көбөйтүүчү кайсы? Ооба балдар, c. c-ны кашаанын сыртына чыгарсаңар, 1 минус a калат. Мынакей, көрдүңөрбү? Мен жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгарууга бир нече мисалдарды карадым. Эми силерге суроо берейин. Көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткылачы. Кана балдар, көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраткыла. Жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруу жолу менен. Мен силерге 4 жоопту сунуш кылып жатам. Анда эмесе мен силерге туура жообун көрсөтөйүн. Мынакей балдар, көп мүчө 3 анан 6. Ушул эки сандын эң чоң жалпы бөлүүчүсү канча болот? 3 болот. Демек 3 кашаанын сыртына чыгат. Эми өзгөрмөлөрдү карагылачы, кайсы өзгөрмө экөөнүндө тең бар? Ооба балдар, b деген өзгөрмө экөөнүндө тең бар экен. Демек b дагы кашаанын сыртына чыгат. Анда кашаанын ичинде эмне калды? 3b кашаанын сыртына чыкса, y минус 2 калды. 3b менен y-ті көбөйтсөм, 3b y чыгат. 3b менен минус 2-ни көбөйтсөм, минус 6b чыгат. Демек, көрдүңөрбү балдар, туура жообу 3b көбөйтүлгөн y минус 2. 4-чү жооп туура жооп болчу. Эгер кимиңер 4-чү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Эми карагылачы. 18mn минус 27m квадрат деген көп мүчө берилди. Муну көбөйтүүчүлөргө ажыраталы. Ал үчүн 18 менен 27-нин эң чоң жалпы бөлүүчүсүн табайын. Башкача айтканда, экөөнү тең калдыксыз бөлгөн сандардын эң жерде чоңу канча болуп атат? 9. 18 да 9га бөлүнөт, 27 да 9га бөлүнөт. Демек, 18-ди биз 9 көбөйтүү 2 деп жазып алсак болот, а 27-ни биз 9 көбөйтүү 3 деп жазып алсак болот. Анда кашаанын сыртына кайсы сан чыгат экен, байкадыңарбы? Ооба балдар, кашаанын сыртына 9 чыгат. Эми тамга түрүндөгү бөлүгүн карагыла. mn m квадрат. Демек, m кашаанын сыртына чыгат. Анда кашаанын ичинде эмне калды? 9 кетти.
Koefficientlerде 2 kaldı. M gitti, N kaldı. Demek 2N mınakey 9M kaşağının sırtına çıksa жалпы көбөйтүүчү болуp, анда kaşağın içinde 2N kalat. 9M getse 27M kvadrattардан 3M kalat. Түшүндүңөрбү? Мынакей мен бул жерден дагы көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраттым. Жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруу жолу менен. Эми көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраттуунун эрежесин кайра бир жолу эсиңерге салып өтөйүнчү. Көп мүчөнү 2 же бир нече көп мүчөлөрдүн көбөйтүндүсү түрүндө көрсөтүүнү көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу деп атайбыз. Эми балдар, мынакей мен кийинки көп мүчөнү көрсөтөйүн. Ушуну көбөйтүүчүлөргө ажыратыш үчүн мен азыр көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун алгоритмин пайдаланам. Алгач көп мүчөнү түзгөн бир мүчөлөрдүн коэффициенттеринин ЭЧЖБсын табуу керек. Башкача айтканда эң чоң жалпы бөлүүчүсүн табуу керек. Бул сан жалпы сан көбөйтүүчү болот. Анда келгиле 12 менен 15тикин ЭЧЖБсын табалык. 3 көбөйтүү 4, 3 көбөйтүү 5 болсо ЭЧЖБсы 3. Мына мен биринчи этабын бүттүм. Башкача айтканда 12 менен 15 деген сан түрүндөгү же болсо коэффициенттердин жалпы сан көбөйтүүчүсүн таптым. Ал 3 экен. Экинчи учурда көп мүчөнүн ар бирине кирген өзгөрмөнү табуу керек. Демек ар бирине кирген өзгөрмөнү таап, ал өзгөрмөнүн даражасы эң кичинесин тандоо керек. Карагылачы, x квадрат экөөнүндө тең бар. Эң кичине даражасын алсам x-тин квадратын алам. Дагы кайсы өзгөрмө экөөнүндө тең бар экен? Ооба балдар, y деген экөөнүндө тең бар экен мынакей. Y-тин даража көрсөткүчү кичинесин алайын. Y квадрат. Мына мен экинчи этапты бүттүм. Үчүнчү этапта эмне кылат экенмин? Демек биринчи жана экинчи кадамда табылган коэффициент менен өзгөрмөнүн көбөйтүндүсү кашаанын сыртына чыгуучу жалпы көбөйтүүчү болот. Демек анда карагылачы. 3 көбөйтүлгөн x квадрат y квадрат деген жалпы көбөйтүүчү экен. Муну мен кашаанын сыртына чыгарайын. Анда кашаанын ичинде 4y-тин 4-түнчүсү минус 5x куб z калат. Бир мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүнүн эрежеси боюнча көбөйтүп көрсөңөр болот. 3x квадрат y квадратты 4y-тин 4-түнчүсүнө көбөйтсөңөр 12x квадрат y-тин 6-чысы чыгат. 3x квадрат y квадратты минус 5x куб z'ке көбөйтсөңөр, анда бул жерде силерде минус 15x-тин 5-чиси y квадрат z чыгат. Көрдүңөрбү балдар? Мен жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгарып, көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыраттым. Анын алгоритмин көрсөттүм. Эми балдар, кана теңнемени чыгарып көрөлүк. Теңнемени чыгарыш үчүн дагы ушул биз жогоруда өткөн эрежени пайдаланабыз. Мен силерге жоопторун сунуш кылып жатам. Алгач, мынакей теңнеменин өзүн жазып коеюн. Ойлонуп туруп туура деп эсептеген жообуңарды таап көргүлөчү. 6y квадрат минус 30y барабар 0. Ушул теңнеменин тамырлары кайсы жоопту канааттандырат? Биринчисиби, экинчисиби, үчүнчүсүбү же төртүнчүсүбү? Эгер силер тапкан болсоңор, туура деп эсептеген жообуңардын номерин дептериңерге жазгыла, а мен силерге чыгарылышын көрсөтөйүн. Мынакей балдар, 6 менен 30-тун ЭЧЖБсын тапсам 6-га барабар. 6 көбөйтүү 1, 6 көбөйтүү 5. Демек 6-ны кашаанын сыртына чыгарам. Ошондой эле y экөөнүндө тең болгондуктан даража көрсөткүчү кичинеси менен 6y-ти чыгарайын. Кашаанын ичинде y минус 5 калат. Эми балдар карагылачы, 2 көбөйтүүчүнү көрүп турасыңар. 6y деген биринчи көбөйтүүчүнү y-ке көбөйтсөм 6y квадрат чыгат. 6y-ти минус 5ке көбөйтсөм минус 30y чыгат. Эми 6y деген биринчи көбөйтүүчү, көбөйтүндү качан 0 болот? Качан көбөйтүүчүлөрдүн бирөө 0-гө барабар болсо. Демек 6y барабар 0 же y минус 5 барабар 0 деп алсаңар болот. Мындан y барабар 0 экендиги келип чыгат, y барабар 5 экендиги келип чыгат. Бул теңнеменин тамырлары болоорун текшерип көрөлү. Y-тин ордуна 0-ду койдум, 0 барабар 0 чыкты. Y-тин ордуна 5-ди койсом 0 барабар 0 чыкты. Демек туура жообу мынакей y барабар 0 жана y барабар 5 үчүнчү жооп. Туура жообу үчүнчү жооп. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабакта мен силерге көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун бир ыкмасы катары жалпы көбөйтүүчүнү кашаанын сыртына чыгаруу жолун үйрөттүм.
Ошого карата биз көнүгүүлөрдү аткардык, теңдемелерди чыгардык. Демек жалпы көбөйтүүчүнү кашанын сыртына чыгаруу аркылуу көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратуунун калган ыкмаларын кийинки сабактарда үйрөнөбүз. Демек кайрадан силер менен эфир аркылуу жолугушканча коштошолу, саламатта калгыла.